Камчыны дейт, эрдин кашына калтырып келсе дейт, курсагым ачты, атым эс алсын, шашылышпын деген белги. Демек, үйдүн ээси шамшым өтө коюш керек. Курдак жаса, тамактын эрте жасай турган тамакты жасай калыш керек. А эгерде камчыны өтүгүнүн кончуна алып кирсе, конок кадазын көр, үйдүн ээси, мен түнөйм деген белги болуп атат да. Карабайсыз, камчыны сүйрөп келсе, кыргыз айтмайынча кол салбайт да. Даярданы, мен чабышкана келдим. Камчыны мойнуна салып келсе, кечирим сурап келгендиги. Карасаңыз, камчыны бүктөп келсе, өкүм же кабар угусканы келди. Камчыны колтугуна кыстарып жүрсө, мен жок издеп жүрөм, мал издеп жүрөм. Чоочуба үйдүн ээси. Себеп деген адам эки адам жаңы жолукканда, азыркы психологиянын тили менен айтканда агрессия биринчи ойгонот. Мага коркунуч алып келбейби? Душман эмеспи, жоо эмеспи деген адамда агрессия ойгонот биринчи. Ошон үчүн ошол үйдүн ээсиндагы бала чакасындагы коркунучка салбайын деп, камчыны салып, мен жок издеп жүрөм. Мал жоготуп менен жок издеп жүрөм деген мына белги. Карасаң